Талас шаарында жалпы ишембилик өттү. Муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер ишембиликке катышып, көчөлөрдү, гүлзарларды, эс алуу бактарын тазалашты. Талас регионалдык башкармалыкта жаратылыш ресурстары экология жана техникалык министрлигиндеги жалпы жамаат катышып, андагы биздеги областтагы ишканалар, мекемелер жана өздөрүнө бөлүнгөн участоктор боюнча ишембилик өтүп, азыр бардык иш-чара жүрүп жатат. Ошого барыңыздарды тазалыкка, тартипке жана ушул негизги маселе болгон мусор маселесин буну жаш кезден тарбиялап жана педагогикалык сабактарга дагы киргизсек, себеби азыр мусор билинбегени менен бул аябай эле бизге зыян алып келаткан учуру. Ошондуктан бул телевиденияны пайдаланып, мен бардык элибизге кайрылып кетет элем. Мусорду ыргытпай, мамлекетибизди таза сактасак. Ишембиликте мекеме уюмдардын кызматкерлерине атайын аймактар бөлүнүп берилген. Алар өздөрүнө тиешелүү жерлерди таштандылардан арылтып, иретке келтиришти. Мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан улуттук тазалык күнүнө алкагында биз дагы өзүбүздүн бөлүмдүн инспекторлору менен Талас шаарында тазалык майрам күнүнө карата биз да салымды кошуп чыкканбыз. Инспекторлор менен бөлүмдөр ар ким өзүнүн бөлүнгөн участкасына иш алып барып атат. Анан баягы тазаланган жер таза эмес, таза кармаган жер таза дегендей Талас шаарынын тургундарын ошого чакырмакмын. Тазалык үй бүлөдөн башталат. Үйдү кандай кармасак, шаарыбызды ошондой таза кармайлы. Талас шаары Талас облусунун дарбазасы деп айтылгандай, облустун тазалыгы дал ушул Талас шаарынан башталат. Шаардыктар шаар тазалыгына мурдаттан эле кам көрүп, маани берип келишкен. Бүт республика боюнча бүт мамлекеттик организациялар, мекемелер баарыбыз ишембиликке чыктык. Бул ишембилик негизи керек. Өзүбүздүн туулуп өскөн шаарыбызда, жашап аткан шаарыбызда, иштеп аткан шаарыбызды дайым көркөндүрүп турушубуз керек. Биздин коллектив Талас шаарындагы номер 2 Раиса Яковлевна Рысакова атындагы мектеп дайыма ишембиликке чыгып турабыз. Балдарыбыз, мугалимдерибиз дайыма ишембиликке чыгып, өзүбүзгө тиешелүү аймакты тазалап турабыз. Гүлдөтүп, жашылдандырып турабыз. Эми мындай ишембиликтер ушуну менен токтоп калбай улана берет. Ал үчүн Талас шаардык мэриясы тарабынан атайын иш пландары иштелип чыккан. Улукман Бейшеналиев, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары.